Дүйнөдө заман тез өнүгүп жатат, ошого жараша жаштардын баалуулуктары да өзгөрүүдө. Азыркы жаштар кайсыл багытта баратат? Кимден үлгү алып жатышат? Биз бүгүн мына ушул теманы талкуулайбыз. Саламатсыңарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы, анын алып баруучусу мен Бакай Калматов. Талкуубузду баштаардан мурун эле биз видео сурамжылоо кылганбыз. Ошого көңүл бурсак, азыркы жаштар кимден үлгү алып атат деген теманы суроону койгонбуз. Интернетте лидерлерден, наверное, Үлгү алып атышат. үлгү алып атышат, пример кылып. Ошол. Азыркы жаштар көбүнчө азыр интернетте интернеттен көбүнчө үлгү алышат. Биз мугалимдерден үлгү алабыз, жана дагы улуу адамдардан үлгү алабыз, ата-энебизден үлгү алабыз. Хабиб Нурмагомедовди билесиң? Ооба. Ким ал? Мушкер, ММА'дын жеңүүчүсү. Азамат Сыдыковду билесиңби? Азамат Сыдыков. Билбейт экенмин. Азыркы жаштар эми чоң поколениялардан үлгү алат да. Али бир сөз бар эмес бизде. Жаш бала көргөнүн кылат деп. Ошо сыяктуу элем ошо көргөндөрүн кылат да ар бир жаштар деле. Со взрослых, конечно же. Дагы? Звезда, там кыздарда бар, кей-попердер. Интернеттен үлгү алып атат көбүнчө эле. Постоянно карасаң эле интернетте отурушат, алар интернетте болгон эмелерди туурашат, мультфильмдерди көрүшүп, кичинекей балдар мультфильм туурашат. Ыдырыс Айтбаев, Нуржит Кадырбеков ошолордун макул сөздөрү менен айткан насааты менен үлгү алып атат деп ойлойм. Жана китептерге, мисалы үчүн кыйын кезең Муңкай Элебаев атап турсак, жакшы китептер көп. Ушул темабызга улай эле суроо беребиз. Азыркы жаштар кимди үлгү тутушат? Силер кимди үлгү тутасыңар? Көпчүлүк азыр устаттарды айтып атышат, жакшы китептерди айтып атат. Менимче биз кемчилдикти өзүбүздөн көрүшүбүз керек деп ойлойм жаштар. Анткени китеп окуган, улуумундагы устаттарды үлгү туткан, жакшы мындай көрүнүктүү адамдарды үлгү туткан жаштар аз. Салыштырмалуу бөлүгү эле бүт ошол социалдык тармактардан, азыр интернет желелеринен үлгү алып атат. Биз көпчүлүгүндө эле интернеттен маалыматты кеңирээк алып атабыз деп айта алам. Бир жакшы багытта бара жаткан адамдар өзүнүн мына жакшы ийгиликтүү адамдардан үлгү алат. Ал эми ошол эле учурда бир көчөдөгү чала мушкер адамдар, алар бир мушкерлерден үлгү алышы мүмкүн ар кандай. Мисалы үчүн биз деле азыр көбүнчө мотивация алып жаткан тренерлерден, ошолордон үлгү алып жатабыз. Эми ар ким ар кандай да, ар ким өзүнүн кругуна жараша ар кимден үлгү ала берет. Жаштар комитетинин өкүлүнө суроо берсек, азыркы учурда тренд деген жаштардын арасында сөз пайда болду. Азыркы учурда жаштарда эмне тренд болуп атат? Жаштар көбүнчө өздөрүн реклама кылса. Караңыз Instagram, караңыз Facebook, караңыз кайсыл тармак болбосун, өзүн биринчи көрсөтүп, ушул жөн эле турушат мындай, конкрет алып караганда да. Ошол нерсени алдыга коюп алышты. Бирок билим берүү жана башка тармактарды алып караганыбызда бүгүнкү күндө жаштар ар ким эмнени кумир тутса ошого карап ылайыкташат. Бирөөсү мушташкысы келсе, дайыма күчтүү болгусу келет, ал финансылык жактан күчтүү, акчалуу болгусу келсе, же болбосо кандайдыр бир нерседен жогору тургусу келсе, алар Хабибти кумир тутуп атат. Ошол нерсени көрсөтүп атышат. Ал эми кээ биркилери модельерлерди жакшы көрө турган болсо, модельерлерди, анан футболисттерди жакшы көрө турган болсо, бирөөсү Криштиану Роналдону тутуп атат, мындай бренд катары өзүнө тренд кылып өзүнө өбөлгө түзүп алышат да бүгүнкү күндө жаштар. Эми кайсыл тармакка кызыкса, ошол негизге карап өнүгүп кете берет. Тимон агайга суроо берсем, агай көптөн бери студенттер менен иштешесиз. Негизи жаштардын азыркы каалоосу кандай? Айырма бар да, мурунку 10 жыл мурунку студенттер менен азыркы жаштар. Өзүмдөн мурдагы студенттер жөнүндө айта албайм. Мен өзүм студент мезгилимде жана менден кийинки болгон студенттер жөнүндө айта алам. Биз бара-бара сенектик доорго, сенектик жашоого келатабыз. Дүйнөлүк көркөм таануу азайып баратат. Азыр мына Жаныш мырза айтып атпайбы, телевизорду көрбөй калдык. Туура. Ал бул эми замандын өнүгүп бараткандыгы катары кабылдашыбыз мүмкүн. Эми бардык нерсенин оң тетириси бар. Мен акырыракта сүйлөйүн деген ойлорум бир жыйынтыктап. Бирок эми сиздин сурооңузга ушундай жооп бергим келет. Бүгүнкү студенттер биздин убакка салыштырмалуу да китепти аз көтөрүп, жана аз окуп калды. Азыр биз популизм менен алектенип калдык. Биз китеп окуганыбызды популизм кылабыз. Автобуста барат өзү сүрөткө тартып, мен китеп окуп атам деп, ал китеп окуу эмес.
ал жөн эле өзүн өзү рекламалоо, ал популизм. Балдардын жан дүйнөсүндө көркөм сөздүн үрөөнү себилбегендиги үчүн ким кооз сүйлөсө, ким акылдуу сүйлөсө да ошону ээрчип, дүйнөдө ушул эле акылдуу экен деп, андай эмес. Бардык адамдын өзүнүн пенделик кемчиликтери бар. Ошону биз балдарыбыз, жаштарыбыз, ийне карындаштарыбыз, мен өзүм да балким популизмди жүрөгүбүзгө, каныбызга сиңдирип алдык. Азыр аудиторияга суроо. Азыркы учурда спорттук мелдештер көп өтүп атат. Анан белгилеп кетчү нерсе эрежесиз эр уруштар. Бунун келечекте кесепети кандай болот? Жаштарга кандай таасирин берип атат азыркы учурда? Ушул боюнча ой пикириңерди берсеңер болот, жаштар, агай, сиз. Эрежесиз уруш, эр таймаштары кандай десем, көпчүлүгүндө болбосо дагы кээ бирки саналуу өзүн башкалардан бийик туткусу келген адам жаштарга өтө мындай терс таасирин тийгизип атат да. Себеби дегенде кандай кылып муунтса, кандай кылып урса, кандай приемга салса же кантип сүйлөп койсо же ошончо общественный жерде октагондон секирип түшүп наркы бирөөнү тепсе, ошондой нерсени азыркы күндө биз эле эмес, бизден кийин кичинекей муундагы жаш бөбөктөр деле туурап алып же бир нерседен ашып түшүп тебип ошондой болуп атат. Мен көз карашым бул бүгүнкү күндөгү эр урушка бул бизди жаштарды кандай десем, аламдашуу дорунда биз жаштар кайчы жолдо туруп жол таппай атсак, бул бизге үчүнчү жол катары чыгып атат. Көпчүлүк жаштар үчүнчү жолго түшүп алып эле өздөрүнүн келечектерин же болбосо алдыга койгон бийик максаттарына жетпей калат деп ойлойм. Ошол мурда спорттун башка футболду көрсө азыр ошол эрежесиз эрмушташ болуп атат. Ошого көбү басым жасап, ошону туурап ошону эме кылып атышат да. Мисалы азыр китепти көп окуй турган эмелер болсо ошол жака басым жасайт жаштар, бирок өтө тез эмес, секинден. А берки спорттуку ал кызыктуу болгон үчүн ага көбүрөөк эме кылып коюп атышат да. Рахмат чоң. Агай. Мен оюмду айткым келип атат, балким мен туура эместир, бирок руханий кризиске келип калгандыгыбыздын бул бирден бир себеби. Болсо олимпиадалык спорттун түрлөрүн неге биз көрсөтпөйбүз? Биздин руханий кризиске такалып калгандыгыбыздан бизде финансылык маселе бул биринчи планга чыгып кетти. Азыр болбосо боксту ким көрбөйт азыр? Мухаммед Алинин, Тайсондун жана башка бир топтордун боксун көрүп чоңойгонбуз. Силерге деле кызыктуу болот, бирок ал жерде азыр чемпиондук куруу үчүн миллиондогон акчалар үчүн ойношуп атат. Биздин балдарыбыз да дагы мен ушул жерде кененирээк айткым келип атат. Жаш балдарыбыз дагы түнкү клубтарда эмес, баягы интернет клубтарда дайым экранга адамдын каны чачырай турган оюндарды ойноп атат да, бул адамдын психологиясына таасир этет. Эрежесиз уруштарды былчылдатып адамдын жүзүнө уруп атат, аны тепкилеп атат. Ушуларды көргөндөн улам атасы кызын зордуктап, бир туугандар урушуп, бирөөсү жыгылса башына тебелеп аткан нерселер бул асмандан түшүп келген жок. Бул бара-бара адамдын психологиясына таасир этип, ошонун таасири бүгүн ошонун жемишин биз көрүп атабыз. Коомдо терс көрүнүштөргө биз жаштарды күнөөлөй бергенде болбойт. Себеби биздин коом ошол руханий кризиске келгенден кийин биздин көргөнүбүз да ошол болуп калды. Эми интернет келди, интернетти жок кыла албайбыз. Инстаграм келди, жок кыла албайбыз. Фейсбукту келди, жок кыла албайбыз. Аны бирок ошону туура багыт менен пайдалануу бул өтө жакшы. Силер билесиңерби, силердин ата энеңер, биздин ата энебиз эң көп китеп окуган мамлекеттин жараны болгон. СССР деген мамлекетте ал эң самая читаемая страна деп коет да биздичи. Биздин ата энелерибизди, агаларыбызды. Азыр болсо биз, мен мисалы ушул хотя библиотекага кирип чыгып күндө көрсөм, китеп кармаган жаштарды көрбөйм да. Биздин маалда кичине окуп калдык, себеби интернетибиз жок эле. Себеби билимди биз кимден алат элек, китептен алат элек. Башка айлан жок да, бир нерсе билиш үчүн китеп окуйсуң. Мен баардыгыңарды эле китеп окугула болду, эми мына соткаңарды, планшетиңерди таштагыла деп үгүттөбөйм, колдонгула. Бирок ошону туура багытта, туура негизде колдонсоңор жакшы болот эле. Интернетти колдонгула, себеби замандан артта калбагыла. Бирок бир нерсени билгиле, мен мисалы былтыр Европа барганда, Европада ошол Австриянын ратушасынын жанында, Венанын ошол университет бар экен. Ар почти 3 студенттин 2 студенти китеп окуп аткан да. Это биз сыймыктанган, биз жете албаган Европа азырга чейин китеп окуп келет. Азырга чейин гезит окушат. Бизге окшоп автобуста отуруп алып, өзүн селфи кылып, же болбосо бир тоого чыгып алып селфи кылган адам өтө аз. Силер эми тантанда басып калган маалыңарда биринчи революция болду. Же ата энеңердин жарымы Россияга кетип калышты. Туурабы? Кимиң жакын туугандарың ушу Кыргызстанда иштеп, ошол өмүр бою иштеген жок. 70%-ин ушул Россияда иштегендер. Аларды көпчүлүгүңөр даже бу жерде ата энеңердин почти кичинеңерде мээримин көргөн эмессиңер. Себеби биз силерди багабыз деп Россияга чыгып кетишкендер көп, коммерция кылгандар көп.
эми биринчи революция бүткөндөн кийин эсиңер угуп калдыңар, эмне болду эми? Ой Кудай, ушундай болот экен, президент айда берсе болот экен депчи. Булар силер бир 10го чыккан, 12ге чыккан, эми адамдын акылы мындай бир өзүнчө бир калыптанып аткан моменттечи. Анан болду, анан эптеп мектепти бүттүңөр, дагы эми университетке тапшырсаң, дагы экинчи революция болуп кетти го. Дагы кимден үлгү алдыңар? Силер бизден үлгү алдыңар. Биз силер жаман жолго действительно көрсөтүп койдук. Жакпадыбы? Айдаш керек. Стабилдүүлүк дегенди, анан анан согуш болуп кетти, Ошский событияны айттым. Ошон үчүн силер ошону көрүп чоңойдуңар. Мен ошон үчүн силерден кечирим сурайм. Жаштарга суроо берели. Китеп окуп турасыздарбы? Акыркы окуган китебиңиз боюнча айтып берсеңиз. Акыркы китеп окуган китебим ошол Абсамат Масалиев менен Адахан Мадымаровдун экөөнүн өмүр баяны баяндалган Жалгыз дос деген китебин окуганбыз. Сиз жана айтып кеттиңиз, азыркы жаштар китеп окубайт деп. Жок, азыркы жаштар китеп окуйт, бирок күндө эмес да, өзүлөрү изденип окушпайт. Только өзүнө керектүү, мисалы ал тапшырма берилген болсо, ошондой гана китептер окуп калды. Мурункудай мындай кызыгып окушпайт да, бирок китеп окушат. Азыр 2019-жылды президентибиз аймактарды өнүктүрүү өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялады да. Анан ошонун негизинде жаштар балким телефондон ошол электрондук китептерди алып окуп аткандыр. Балким ошол видео сабактарды, видео урокторду алып даярданып аткандыр да. Анан эми да, мисалы мен өзүмдү айта алам да, мисалычы ошол электрондук китептер немеси түзүлгөндөн бери системасы бизге бир кыйла дагы оңой болуп калды да. Баягында китепканага келип издеп эмес, интернеттен каалаган китебибиздин электрондук вариантын алып окуп атабыз да. Азыркы жаштар мындай мамлекеттик идеология дагы, эксперттер дагы жаштардын кай каратканын билбейт биздечи. Жаштар бардыгы өзүнө керектүү нерсесин алып атат, каалаганын кылып атат. Бизде мындай демократияны башкача түшүнүп алдык да, башка жолдо баратабыз да. Азыр кимден үлгү алып атат деген суроого, мындай ар ким коомдо таасирдүү болсо, мисалы дүйнөдө ким таасирдүү болсо, дүйнөдө ким таасирдүү? Роналдо таасирдүү, Хабиб таасирдүү, Дженнифер Лопес таасирдүү. Кыздар ошолордун фигурасын турайт, ошолордун кийингенин турайт, мисалы, балдар ошолор турайт мындай. Коом бизге ошол нерсени тартылып атат да. Башка нерден алабыз биз? Кимден алабыз мисалычы? Биз үлгү алат дегенде, мисалы, мурда үлгү ким десе, Исхак Разаховтой акыл эме болсо экен, элди сүйгөн инсан болсо экен дейт эле. Азыр айтсаң, ошол мультфильмдеги бирөө каарманды айтат, же Хабибди айтат, ким болосуң десе, мен ушундай болгум келет дейт. Демек жаштар ошону издеп, ошолор үлгү алып атат экен да. Демек биздин жаштардын 80% башындагы маалыматы бул туура эмес маалыматтарга толуп атат экен. Ошол китеп окуганга, жакшы нерсени кылганга бизде боштук жок экен да. Демек бизде мамлекеттик идеология керек экен. Демек ошо маалыматтарды иреттеп бергенге жаштар дагы өзү үйрөнүш керек экен, ошону маалыматты дагы бир синтездеп алгангачы. Жаштардын жүрүм туруму боюнча биз видео сюжет даярдаганбыз. Ошол азыркы учурдагы мушташып аткандары, ошолордун таасири боюнча. Ошого көңүл бурсак. Вообще кыйналып кеттим. Кой, кашып туруң, эже. Хыбыковская Бема деген атка конгон бул кыздын бир нече кызды сабап жаткан видеосу жыл башында соц тармактарда тараган. Ал коомчулуктун массалык нааразычылыгын жараткан эле. Билим берүү башкармалыгы бул кыздар Оштогу Карл Маркс жана номер 27 мектептин окуучулары экенин айтышкан. Видеодо ал кызды кечирим суратып жатканын көрүүгө болот. Кечирим сурап кой болду. Сөздөрүңө жооп бересиңби? Жок. Согуңа сөздөрүңө жооп берет десиңби? Ооба, жооп бер. Бул сыяктуу жаштар катышкан үрөй учурган видеолор интернетке байма-бай тарап турат. Маселен, видеого назар салган адам жаштар түнкү клубтарда аша чаап, бийлеп, жарым жылаңач чечинген оюндар уюштурууларын көрө алат. Мне нужны мужские гамаши, быстрее, гамаши! Жаштар андан ары ичимдик ичип, түндөсү мас абалда милиция кызматкерлеринин колуна да түшүшөт. Алардын бул видеосу YouTube'га тарап, талкуулар көп эле болот. Бирок жаштардын ошол окуялары ал учурда унутулганы менен азырда мындай көрүнүштөр көп болот. Биздин азыр жаш муундун үлгү алып, алдыга сүрөгөн идеалдары өзгөрүлгөнүн активист жана журналист Ыдырыс Исаков айтат. Анын пикиринде азыркы муундун келечеги жок. Себеби алардын кызыкканы эрежесиз мушташ, достор арасында кычыраган унаа минип жүрүү. Бул келечекте улут катары жок болуу коркунучун пайда кылат. Азыркы жаштар жанагы эрежесиз мушташтын чеберлеринен үлгү алып атат. Анан жип минген чоңдун же болбосо бир уурунун коррупционердин баласынан үлгү алып атат десек болот. Себеби ошолор кийимин жакшысын кийип атат,
машинанын жакшысын минип атат. Анан Инстаграмда ара күндө ошонусун рекламалап өзүнүн жашоо образын. Илгери айтышат эле жанагы мен учкуч болом, мен космонавт болом деген. Андай идеология такыр жок. Азыр мен бай болом деген гана нерсе. Бай болуш үчүн мисалы бирдемени ойлоп табыш керек эле деген деле аракет жок. Тескерисинче бир жерди барып баса калыш керек эле. Анан кийин мындай колду мынтип алып, братан движение кылыш керек эле деген нерсе авторитетке айланып атат. Азыр мисалы жанагы жакшы окугандарды, балдарды ботаник деп, кыздарды зубрилка деп мазактап атабыз. Ошон үчүн жакшы окуган, бирдемени ойлоп тапкан, өзүнчө бир чет өлкөгө же бир башка жака бир окууга кеткен ошо балдар биз үчүн авторитет болбой атат. Жакында эле Жалал Абадта түнкү клубда 26 жаштагы бала уур токмокко кабылып, 13 сентябрда алган жаракаттан улам каза болуп калды. Андан мурдараак Бишкекте бир тууган ага эне башка бирөөнү аёсуз уруп тепкилеген видеосу да тараган. Бул окуяларды көпчүлүк үй бүлөдөгү тарбиянын зордук зомбулук коштолгон интернет оюндарынын таасири катары баалашууда. Агай, эми улуумундун өкүлдөрү отурат, суроо берсек, негизи сиздердин мезгилиңиздерде жаштар кимди үлгү тутчу да? Билесиңер, биздин мезгилде ошол 94, 95, 15, 16 чыккан алдында биз дагы эле ошол Советтер Союз доорундагы бир идеологияны менен ошол маалда бизге киргизилген Манас таануу идеологиясыны экөөнүн кимисин ажырата албай кыйналган маалыбызда биз көбүнчө баары бир ошол Советтер Союзу идеологиясына көбүрөөк басым жасайт элек. Себеби ошол эле мисалы мен кичинемде мисалы пожарный болгум келет эле. Эмнегедир да? Эмне үчүн ошол машина жагат эле мага. Анан азыр силерге жаштарга жооп берейин, суроо берсем болобу? Майли эми СССР маал бул эми силердин биздин тарыхыбыз бардыгыбыздын. 99-жылы 2000-жылдары бизге душман кол салган. Террористтер кол салган да. Бир жоокердин атын айтып бергилечи, курман болгон. Бир жөнөкөй жоокердин же офицердин ошол жерде өзүнүн жанын мекенине берген бир кишинин атын айтып бере аласыңарбы? Жок, эми ошолордун арасынан окуп калгандырсызбы? Жок. 99-2000-жылдары Баткенге, Баткен жана Чоңолай өрөөндөргө бизге мен ким билбесе айтып коеюн, мындан бир 18-19 жыл мурда ушундай бир чоң куугалган бир жаман иш болгон. Биздин мамлекетке тышкы ошол террористтик банд формированиялардын мүчөлөрү кол салган. Ошондо биздин жоокерлер, алардын бири эле максаты болгон Өзбекстанга өтүп кетиш. Анан биз Кыргыз эли, Кыргызстан ошо кошунабызды коргоо бергенбиз. Ошо Өзбекстанды коргоо бергенде биздин бир 70ге жакын, 80ге жакын биздин жоокерлер, анын арасында офицерлер курман болгон. Сиздердин мезгилиңиздерде үлгү туткан адамдар ким болгон? Азыр көпчүлүк жана видеону көрдүк. Ара саат мезгил биздин жаштык ошол Союз ыдырап, эгемендүү Кыргызстаныбыз биздин окуучу мезгилде биз мектепке Загаранан жетчүбүз. 93-94 жылдар болчу. Ал бети жарылган 1-2 күндөн кийин көңүлүңдү айландырган нерсе болчу. Тамагы эле бирок элибизден пейли ток болчу. Биз Каныбек Осмоналиевди, Радбек Санатбаевди идеал тутат элек. Алардын сүрөттөрүн бир дайым үйүбүзгө же бир жерибизге жабыштырып алаткан адаттар бар болчу. Биз идеал туткан инсандар бүгүн балким кийинки муунаны билбей деле калды деп ойлойм. Эми видео боюнча дагы айткым келип атат. Биздин чындыгыбыз ушул, реалдуу чындыгыбыз. Бүгүн эгерде иним дагы айтты, Мадыха Мадымаров менен Абсамат Масалиевдин китебин окудум деп. Азыр кимден сурасаң деле Чыңгыз Айтматовдун окугам дейт, бирок качан окуганын деле айтып бере албайт да. Балким алар көркөм адабиятты окушу керек эле. Ушул адамдар бардыгы дүйнөнү башкача кабылдап алган адамдар. Биз азыр биздин коомдо балким бул эми жеке ой, диний көз караштагы адамдар, анан ашынган башка агымдын өкүлдөрү гана болуп 2-3кө бөлүнүп калды. Каласаң калабасаң ошол бир агымга кошулушуңа туура келип калды. Бирок биз бүгүнкү чыныгы кыргыздык жашоону, улуттук менталитетти жүрөгүбүзгө сиңдирип карманып калаткан адамдарды эмнегедир сейрек кездештирип атабыз. Бул бара-бара улуттун эртеңине коркунуч жаратат го деп ойлойм. Сиздер айттыңыздар да, негизи күнөөнү жаштарга койгонго болбойт. Бирок эми күнөөнү койсоңуздар деле болот, бирок эми улумда да күнөө бар да. Жаштарды эми тарбия бул үй бүлөдөн башталыш керек. Үй бүлөдө ата-эне китеп окуп, жок дегенде күнүнкү 2 саатын ата-эне китеп окуп турган эмеге бөлүп, баланы туура тарбияласа, анан ошондо бала туура жакка бурулат да.
коом деле тарбиялайт, бирок тарбиясы бушук болсо бала эч качан коомго алдырбайт, наоборот коомду өзүнө тартат. Жаштардын келечеги жок, улутубуз баягы жоголуу коркунучунда. Аны улуумундар канткени биз ошол келечек болгон келечектин ээлерине, алардын улуттун курут болуп кетишине улуумундар жаштарды туура жолго багыт бере албайт. Кантип багыт бериш керек? Биз канткенде ошол келечек мууну болгон жаштарды улуттун куруту болбогонго жардам бере алабыз деген суроо болот да бул жактагы улуумундарга. Биз айтып коеюн, биз силерди жамандаган жерибиз жок. Себеби биз силерди тарбиялап аткан бизбиз. Биз, значит, өзүбүздү көрүп атпайбызбы кандай экенибизчи? Эгерде биз ошол нерсени ошол мамлекет тарабынан эмес, ар бир үй бүлөдөн сөзүңөр айткандайчы, баштап ошондой бир мамлекеттик бир идеология болуш керек да барбызчы. Биз силер жаман, биз азыр өзүбүздү көрүп атабыз. Чын айткандачы, биз өтө бир кандай десем, өтө бир коркунучтуу адамдар экенбиз азыр көрсөчү. Сурооз бар эле, жаштар комитетине, анан Тымынагай университетте иштейсиз. Негизи университеттер көбүнчө жанагы сулук сынактарын өткөзүп, ошондой жакшы биз кандай айтабыз, жакшы эмеспи билбейм. Бирок спортчуларыбыз анан сулууларыбыз чыгып калат да Кыргызстандан. Кандай карайсыз? Мисалы, жаштар комитети дагы көбүнчө ошондой сулук сынактарды өткөзүп турат, же колдоп турат ушундай нерсени. Мындай же болбосо ошол жергиликтүү иш алып барууда терс таасирин тийгизбеген иш чараларга биз мындай конкреттүү түрдө колдоо көрсөтө алабыз. Анан мамлекеттик саясатка туура эмес көз караштарды көрсөткөн, жанагындай ачык кийим чыккан нерселерге, же болбосо мына гей парадтар болуп атат, мисалы, ачык айтыш керек. Мына бизди алдап коюп уруксат алып койгондар бар да. Мисалы, тынчтык митингин өткөрөбүз, жөн эле бир жыйынга чыгарабыз деп туруп, анан гей парадка окшогон бир нерселерди уюштуруп чыга алган, айрым бир уюмдарды жаанып алган нерселер болуп атат. Ошол мезгилде ошол мода болот экен, ошол талап болот экен да. Суроо талап болот экен да. Мисалы, мен ошол иштеп жүрсөм, бул жакта бул жакта ОГП, бул жакта ТУ, баардыгында мисс өткөзүп атат, Кыргызстанда мисс өткөзүп атат. Эмне үчүн Кууга алып кетиш керек деген суроо болот экен да. Мен дагы эмоцияга калтырып, ой, биздин эле кыздар бар, сулуу кыздар, көргөзүп коелу, биз чыгарып коелу мынакей. Мына дагы келгиле. Алар зеригип калбасын депчи. Маданий көрүнүш да. Бирок бир нерсени эске алыш керек экен, баардык нерсе моддан калат экен. Мына бир эле уктаган менен тамак жеген моддан калбайт экен. Калган нерсе моддан калат экен. Мына бүгүн сулук, баары сулуу бүгүнчү. Бүгүн сулуулук өткөзсөң дагы эч ким катышпайт. Катса дагы ага эч ким маани бербейт. Мына сулуу экен, эч ким маани бербейт. Болуптур дейт. Себеби баары сулуу. Мына турган кыздардын баары сулуу. Азыр мына жеңет болду, азыр сулуулук конкурсун өткөзгөндүн кереги жок. Баардыгы бирдей болуп калды. Заман талабы ушундай экен да. Буну мен ойлойм, барган сайын бул жоюлат депчи. Өткөзбөй калды эч кимчи сулуулуктардычы. Туркиянын Кастамону университетинде 33 000 студент бар экен, биздин университеттеги студенттер бар экен. Аларда ушул тарбия иши бир топ башкача экен. Мен эртең окумуштар кеңешинде менин дагы отчетум бар. Мен ушул нерсени мисалга тартайын деп атам. Студенттердин кийинүүсү эркин. Студенттерге билим берүү бир топ башкачараак да экен. Анан биздики окшоп элдер айтып атпайбы, ал университет, бул университет уюштурса биздики эмнеге кала бериш керек деп. Андай тандашуучулук деле жок экен да. Биз айттык, мындай даталык майрамдардан сырткары, мындай массовый аткарылаткан мындай иш-чараларыбыз бар десек, анда силер качан билим бересиңер деп таң калып атат да. Аларда Нооруздан башка майрамдалбайт экен дээрлик. Бүгүн биз балким ошондой бир тенденцияга өтөбүз. Бирок бир мезгили менен мен проректор болдум деп эле баарын өчүрүп салганда же баарын жоюп салганда болбойт. Себеби ошондой шыктанып алган, ошого калыптанып калган психологиядагы адамдарыбыз көп. Аны коомду биз акырындык менен даярдап барып анан кийинки баскычка өтүшүбүз керек да. Негизи жаштарды туура жолго салууда ким туура жолго салыш керек да? Азыр бейөкмөт уюмдар көбөйүп кетти. Мамлекет салыш керекпи же казиятпы? Сиз айткан жанагы казияттын дагы динди жакшы чала билип, жана эмеге кеткендери бар. Сирияга кеткендери, жаштар ошого бурулуп атпайбы? Ким тарбиялаш керек да азыркы учурда? Мамлекетпи же бейөкмөттөрбү же ошол казиятпы? Жаштардан бир жыл алдым ийгилик мектебин ачкан. Ошол жерге биз мисалы үчүн киргенбиз дагы биздин дүйнө таанымыбыз өзгөрдү да. Азыр мен мурунку жүргөн кругумдан азыр мен башка жака бурулуп кеттим. Алардан типа алар мени алдына карата мындай сен башкачасың, сен биз кызыккан нерселерге Инстаграмдарга кызыгат, мен андайларга кызыкпайм деп мисалы үчүн биз башка нерселерге кызыгабыз. Алар бизге мисалы үчүн жаштар комитети жакшы нерселерди көп мындай тартуулады. Именно мына ислам дини, социалдык тармактарды аябай эле бизге жакшы маалыматтарды берип атат. Биз буга чейин бир мечитке барып, немелерден бирок аз алат элек да. Ал эми
тарбияларды мисалы үчүн мектептерде адеп сабагын өтөт. Адеп сабагына караганда биз пайданы мисалы үчүн социалдык тармактардан, Насаат медиадан мындай көбүрөөк адеп сабактарын интернеттен дагы жакшы маалыматтарды алабыз да, өзүбүздү тарбиялап атабыз. Рахматчы. Жигит. Баягы агай айтып өткөндөй эле баягы Хабиб жана Роналдо ошо месселерди туура атабыз деп өттү. Жана ошого кошулуп айтып кеткен биз ошолорду туура атабыз, бирок биз да ошолорго аракет кылып ошого биз өзүбүз оңолушубуз үчүн биз да ошолорго окшоп башка багытта аракет кылып чыксак, жана Түмөнбай Колдошев жана Нуржигит Кадырбекти өтө бала өтүп кетем, себеби анын Япониянын керемет сырлар деген китебин аябай кызыгып окугам. Мамлекеттен деле тарбиялайт. Анан агай сизге суроо. Декандык, ректорлук балл жаштарга керекпи? Студенттерге маанилүүбү? Анан ошол декандык балл менен ректордук баллды өткөргөн менен сиздерге кандай пайда болот? Декандык балл, ректордук балл бул эми жаңы жыл студенттерге бир маданий жагдайды түзүп берүү дагы университеттин бир милдеттерине кирип кетет. Биз студенттер, Ош университетине келген студент театрга киргенди үйрөнүш керек. Спектакльга бардыңыз беле бир жолу? Спектакльди көрүшү керек. Ал кино көрүү маданиятын билиш керек. Ал кийинүүнү билиш керек. Ал вальска түшкөндү да билиш керек. Ал нерсени студент ошол чөйрө менен калыптанат да. Биз бардыгын эле сабакка коюп эртең менен кирген, кечинде сабактан чыгып кеткен менен тарбиялай албайбыз. Билим берүү менен тарбия экөө оң кол менен сол колдой параллелдүү жүрүшү керек. Аны малынай шоу нерселерди айтып атам мен, акырындык менен мезгил өзү ошол нерсени четке какканда биз ошого даяр болушубуз керек. Жаштар карап көрсөм, жаштардан эле үлгү алат экен да. Азыр мына жаш активисттер деле чыгып атат, ошол бир адамдан бир китеп окуу тууралуу. Ошол бүт активист жаштар жакшы нерселерди уюштурса, жаштарга үлгү болуп атат да. Ошол нерсени тез сиңирип алат. Улумундар айтып атат, жаштар силер ушул видеолорду андай неме көрүп бузулуп атасыңар же жаштардын келечеги жок деген суроолорду берип атат. Бирок мезгили менен баардык нерсе мындай өзгөрө берет экен да. Мындай баланы деле үйдө тарбияласаң, урушкандан пайда жок да, анычы. Наоборот, өзүң үлгү катары өзүң көрсөтүшүң керек, ошонучу. Көргөн нерсесинен тарбиялат экен да. Баланы уруша берсең, ал чарчайт. Уккусу да келбейт. Мындай урушкан сөздү да уккусу келбейт да. Менин оюмча, менин түшүнүгүм боюнча, может быть мен мындай карып кеткендирмин да, силердин жаныңардачы. Менин оюмча биринчи үлгүнү, биринчи тарбияны апаңар менен атаңардан алгыла. Мен айтам, ал силер ушул байтам айтасыз, Нуржигит акен айтып, ал кишини өтө сыйлайм, жакшы тааныйм. Бул нерселер, бул мамлекет тарабынан түзүлгөн кандай бир шарт. Балдар болсо атаңар менен сүйлөшкүлө, кыздар апаңар менен сүйлөшкүлө. Эң негизги ошол. Анан эгерде бирок азыркы учурда даже бирарда мен ушул азыр мисалы мен 37-38 чыгып калдым, мен деле апам менен сүйлөштөн уялам да. Эң жаманы. Ошон үчүн менин оюмча биринчи тарбия, биринчи ошол ийгиликке кадам бул үй бүлөдөн башталса керек. Азыр жаштарды ар ким ар жакка тартып атат да. Мына талкууларга карасаңыздар, мына Элтирда, балким башка да мисалы проекттер бар, атайын талкуулар бар да. Жаштар жөнүндө эмес, ыйман жөнүндө эмес, башка жөнүндө эмес, тең укуктулук жөнүндө да талкуучу. Кыздардын укугу көппү же балдардыкы көппү, не болуп атат деген сөз да. Мына эмпулдар жаштарды бир жака тартат. Биз жака келгиле депчи. Биз чыныгы силерге жыргалчыларды биз орнотобуз депчи. Диний уюмдар бар, ашыкча башкачачы. Алар тартат. Чындыгында баягы Түмөнбай агай башында жакшы айтып өттү. Азыр тандоо кылыш керек болуп калды. Же ал жака өтөсүң, же бул жака өтөсүң. Бул жака өтсөң арабаң сынат, бул жака барсаң атың өлөт. Ошон үчүн жаштар өзүнчө позицияны карманып, мына улуттук ага айткандай салттуу кыргызча ошону үйрөнүш керек болуп калды. Ошондой багытка мамлекеттик идеология керек болуп калды. Болбосо бизди ар жактан келген эмпулдар бир жака тартып, дин уюмдар бир жака тартып, жаштарды бөлүп сарып жок кыла турган болуп калды, ошондой болуп калды. Мен айтат элем, мамлекеттик идеология керек, рамкага салыш керек да, мындай тегиз тартипкечи. Жаштар жалындаган күч дал ушул мезгилде туура багытты тандап кетиш керек экендигин бүгүнкү талкууда түшүндүк. Анда эмесе талкуубуз ушуну менен аяктады. Кийинки талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.